Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Быйыл биз улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгын белгилеп жатабыз. Жана дал ушул жеңишке бүгүнкү чыгарылышыбызды арнайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. 7 жылдан бери Кыргызстанда өлбөс полк жүрүп жатат. Бул улуу атамекендик согуштун муундарынын жеке эс тутумун сактоо үчүн акция марш. Алгач 2014-жылы Ош шаарында өткөрүлүп, 2015-жылы Бишкекте жөө жүрүшкө кошулган. Тилекке каршы ковидтен улам жүрүш өткөн жылы болгон жок. Быйыл да ал пандемия коркунучунан улам жокко чыгарылды. Ага карабастан каалоочулар өлбөс полк акциясына онлайн режиминде катышты. Буга чейин Борбор калада коронавирус үчүн курч кырдаалга байланыштуу салттуу форматта жүрүштү өткөрүүгө тыюу салынган. Өлбөс полк акциясына катышууну каалагандар онлайн режиминде катыша алышат. Ал үчүн улуу атамекендик согуштун ардагеринин портрети менен кошо үй бүлөңүз менен сүрөткө түшүп, ал жөнүндө видео баян жазып, окуяны «Строй бессмертного полка» хэштеги менен социалдык тармактарга жайгаштырышыңыз керек. Мындан тышкары ошол эле хэштег менен социалдык тармактарда каалоочулар чоң аталар менен чоң энелеринин улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин сүрөттөрүн жана видеолорун жарыялашты. Аларга биздин телеканалдын алып баруучулары да кошулду. Этот день мы приближали, как могли, этот день победы, порохом пропал. Ардагер альпинисттер тобу өлбөс полк кыймылынын ышкубоздору 3300 метр бийиктикте Леонид Дядюченконун чокусуна чыгышты. Вячеслав Александров, Вячеслав Дубов, Виктор Кадыров, Виталий Сапожников, Александр Фаустов, Андрей Никитин фронттогу туугандарынын сүрөттөрүн чокуга алып келишти. Ал эми Борбор калаада 100гө жакын унаа Борбордун көчөлөрүн бойлой колонна менен жүрүштү. Иш-чара өлбөс полктун жүрүшүнө альтернатива катары өттү. Эч ким, эч нерсе унутулбайт. День победы, день победы. Кыргызстандыктар улуу атамекендик согушта кантип согушушкан? Кийинки күчтүү видеодо согуштун жүрүшү, анын катышуучулары, элдин биримдиги жана күчү жөнүндө айтып беребиз. Жеке каттардын саптары менен бөлүшөбүз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Достор, сиздер чыгышта согушуп жатканда адамкерчиликсиздикке каршы күрөштү улантып жатасыз. Илгери гундардын атынан чыккан ошол эле рассаларга каршы, кийинчерээк миңдеген жылдар мурун венгрлердин аты менен, кийинчерээк татарлардын аты менен, андан кийин алар Чыңгызхан жана монголдордун аты менен кайрадан келип чыгышкан. Бүгүн аларды большевизмдин саясий туусу астында орустар деп аташат. Рейхсфюрер Гейнрих Химмлер Штеттин 13 июль 1941 жыл Гитлердик армия Советтер Союзуна өзүнүн армиясы үчүн кийинки коштошуу сөздөр менен кол салды. Бул жердеги адамдар боорукерсиздик жана ырайымсыздык менен атылышы керек. Советтик жоокерлер туткунга түшкөндө биринчи кезекте еврейлерди, Борбордук Азия жана Кавказ элдерин жазалашкан. Ал эми фашисттик кезиттер кыргыздар, өзбектер жана тажиктер жөнүндө азиат, монгол жүзү менен жапай адамдар деп жазышкан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин фашисттер ар кандай элдердин өкүлдөрүн өз максаттары үчүн колдоно башташкан. Ошентип, алар совет бийлигине каршы күрөшкөн. Мисалы, кыргыздар вермахттын дивизиясы болгон Түркистан легионуна кириши мүмкүн болчу. Ошол эле учурда нацисттер өздөрү чыккынчыларга жана дезертирлерге абдан жек көрүшкөн. Чыгыш легиондордун командири генерал Ральф фон Хайгендердин жазууларынан. Алар азалык жана тартип сыяктуу нерселердин көпчүлүгү жөнүндө билишпейт. Сарамжалдуулук, тактык жөнүндө түшүнүктөрү жок. Адеп ахлактык сапаттары менен айырмаланышат. Милдет, жоопкерчилик бул алар үчүн жапайы жана примитивдүү түшүнүктөр. Алар урулууга, өч алууга, талап тоноого жакын. Совет эли көптөгөн жоготууларга дуушар болушту. Согуш башталганда 1941 жылы Совет
советтик Кыргызстанда 1,5 миллион адам жашаган. Ар бир 4-чү кыргызстандык фронтко кетти. Алардын дерлик 100 миңи көз жумган. Көптөгөн кыргыз жоокерлердин ысымдары элдин эсинде түбөлүккө калат. Мисалы, 20 жаштагы Кызыл армиянын жоокери Чолпонбай Чүлөбердиев денеси менен пулемотту жаап алган. Учкуч Исмаилбек Таранчиев күйүп жаткан учагын душмандардын танктарына багыттаган. Жоокерлер бөтөн жерде жандарын берип жатышса, үйдө фронтко жардам берүү үчүн бардыгын жасашкан. Миңдеген аялдар күйөөлөрүн талаада, ал тургай эч качан болбогон жерде, шахталарда алмаштырышты. Кыргызстан фронтту көмүр, коргошун, мунай жана азык-түлүк менен камсыз кылып турушкан. Украина, Белоруссия жана Россиядан эвакуацияланган заводдор менен фабрикалардын морлору бүткүл республика боюнча түтүн булатып башташкан. Жалпысынан бул жерге 38 ири ишкана алынып келинген. Аларда сымап, металл буюмдары, кездеме, дары-дармектер, бут кийим кант өндүрүлгөн. Согуш жылдарында Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 22%га көбөйгөн. Металл иштетүү тармагында көрсөткүчтөр 3,5 эсе өстү. Машина куруу 10 эсе өскөн. Республика электр энергиясын 1,5 эсе көп иштеп чыгара баштаган. Заводдун жумушчулары кечинде үйгө келишип, жумуштан кийин да эс алышкан эмес. Түнү бою жоокерлерге кой терисинен чапан тигип, мээли жана шарф токушкан. Кыргыз аялдарынын колунан жасалган жылуу кийимдер фронтко вагондор менен жөнөтүлүп турган. Кымбаттуу кызыл аскерлер, менин балдарым жок, бирок мен силерди өзүмдүн кымбаттуу жана сүйүктүү уулдарымдай жакшы көрөм. Каарыган колдорумдун колунан келген ишти силерге жөнөттүм. Кызыл армиянын жоокерлерине Кыргызстандан кол каптар жана шарф ушундай кат менен кош келген. Адамдар фронтко кыргыз жери бере турган нерселердин бардыгын жиберишкен. Мисалы, тоодогу мектеп окуучулары жапайы ит мурун, ысык көлдүн тамырын жана федераны чогултушкан. Бул өсүмдүктөрдөн жаракат алган жоокерлерди дарылоо үчүн дары-дармектерди жана витаминдерди жасашкан. Советтик илимдин жүздөгөн жарыктары Кыргызстандын борборуна эвакуацияланган. Биохимия, генетика, микробиология, палеонтология институттары көчүп келген. Пневмонияны, бруцеллезду, менингитти дарылоо үчүн дары-дармектерди жана дизентерияга каршы вакцинаны Фрунзе шаарында ойлоп табышкан. Гангренаны дарылоонун революциялык ыкмасы Советтик Кыргызстанда жарыяланган. Эгер мурун бул оорудан өлүм 80%га жетсе, анда дарынын колдонуусунан кийин ал нөлгө түштү. Оккупацияланган аймактардан келген 300 миң жаран кыргыз жерине баш калкалашкан. Согуштун 1-жылында эле республикада 40 балдар үйү курулган. Жүздөгөн кыргыз аялдары жетимдерди багып алуу үчүн аймактык комитеттерге колдорун сунушкан. Фашисттик иттер биздин меримдүү балдарыбыздын канын совет жеринде төгүштү. Өз энесин жерге көмүлгөнүн көргөн баланы тарбиялап жатам. Мен бул баланы өз уулумдай сүйөм. 1945-жылы 9-майда Бүт Советтер Союзуна фашисттик Германия жеңилгенин легендарлуу диктор Левитандын үнү жарыялаганда, Кыргызстандын тургундары радиолордун жанында ыйлашкан. Бул ондогон элдердин, чоң ата, чоң апаларыбыздын жеңиши. Эстейбиз жана сыймыктанабыз. Biz бүгүн жашап келе жаткан өмүр үчүн күрөшкөн улуу согуштун ардагерлери өздөрүнүн өмүрү жөнүндө көз карашы менен кийинки видеодо бөлүшүштү. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Чуле болды самолет и бомблап. Ана бар тоқтағаннан кейін. Анан отырабыз да. Анан мында орасам. Баяғы ымырчақтан алған бейшекем жоқ, көрінбейді. Ахмет бе, бейшеке жоқ. О, дұғайы, бірден болғанға. Түрді өкөл жүгіріп барсақ. Келейген бомба түсіп тұр. Қалдыған екен, бомбаны. Yani Құдай салмағандай. Анан ошон жиегинде отурам. Ахмет бе, мұны асманға ұшырып кеткен бе. Жоқ, бұл қайда? Мен тамақтар. Кетен қарап келді оның. Тегеретер.
Mınday tonnalık bombalar düşkün eken. Oşa 16 aprel 45 yılı Berlin'e işlerin başlamak bolup kaldı. Buyruk, komandirlerinin buyruğu bunday oldu. Arkanarı karabağla projektörmen nemisin gözünü korkul veririz dedi. Oşanda Berlin'de 4 agnama abaron nimesi olgan eken, sarı jenesi olgan eken. Birincide Polkstrom degen armiyası olgan eken, Çaldar armiyası. İkincide Adolf Junger degen nemisin yaşlarki armiyası. Üçüncüden eğrim için atam için ölçülen degen ayaldar armiyası. Anan Gestapo SS bolup Berlin'i yaşçakılgan eken. Hiç şu birinci, ikinci pozisyonu bomba sıratmeni urganda 1 kvadrat metrece 2'den istere taşlagan eken. Çontub kichkine grupovkasını bitirgenden keyin Tiraspol şahrının vagonga yüktep bizi Belarusyanın Gomel degen şahriga barıp taşladı. Gomel'dan ruh oturup yürüp bari anan Dnepr deryasından keçip ötüp 6. noyabr 44. yılı Kiyev'de boşalttık. Ukrayna'nın borborunu. Soğuş mezgili alamga көптөгөн жазуучуларды, акындарды, ырчыларды жана жалпысынан эле искусство адамдарын белекке берди. Каардуу заман ошондой адамдарды ырларды жазганга шыктандырган. Ошондой ырлар менен биз сиздер менен бөлүшөбүз. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыяндай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи? Уулуңдун үйдө жатканы. Жартыны бөлүп бирдешкен, жан каныбыз бирдешкен, жарым менен коштошом. Бактылаш, курбу замандаш, баарың менен коштошом. Дүйнөдөн каргап жоготкун, душмандын жолун тоспосом. Элине бүлүк түшкөндө, эр жигит шондо сыналат, кедери элдин кетпейби. Дек албай калса кубалап, кагылам журтум ишенген, кара туткан балаңар кармашкан жоосун жыга алат. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. Бейпир жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты, ыйлап, сыздап энелер өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду. Баатыр болдун ичендер жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тоокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жара аттарын тамышкан. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын аягында жеңиш күнү аттуу жаш муунубуздун аткаруусундагы ырды тартуулайбыз.
Ушундай нотада биздин жеңиш күнүнө арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Ардагерлерибизге жана баатырларыбызга даңк жана урмат. Эч ким эч качан унутулбайт. Кыргыз элибизге тынчтык жана бакубат жашоо. Сиздер менен мен Ажамал Мангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.